Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи. Жалал-Абад колледжи БКМ 019 тайпасынын студенти Абдыкадирова Жаннатхан. Окутуучу Айдарова Нуржамал Акжоловна, предмет педагогика, практикалык сабак, өз алдынча иш, тема калыптандыруучу баалоонун техникалары. Калыптандыруучу баалоо. Калыптандыруучу баалоо бул окуучунун окуусун өзгөртүүсүз максаттуу багытталган байкоо жүргүзүү процесси. Калыптандыруучу баалоонун максаты мугалим менен окуучунун иш-аракети. Калыптандыруучу баалоонун техникалары, карточка индекси. Кол менен белги берүү. Мен баарын түшүндүм. Мен азыраак түшүндүм. Мен көп деле түшүнбөдүм. Светофор. 1 мүнөттүк эссе. Кеп үлгүлөрү. Мугалим окуучуларга жооп, комдоо үчүн керектүү кеп үлгүлөрүн мезгил менен берип турат. Түшүнүүнүн жаңылыштыгын текшерүү. Окуучу менен жекече баарлашуу. Мугалим окуучулар менен алардын түшүнүү деңгээлин текшерүү максатында жекече баарлашат. 3 мүнөттүк тыным. Температура өлчөө. Бул ыкма үчүн окуучулар тапшырманы канчалык туура аткарып жатканын билүү. Кичи тест. Бул төмөнкүлөр тандоо тести болуп саналат. Сунушталган, туура же туура эмес. Элективдүү тандама тест. Калыптандыруучу тест. Мугалим окуучулардын 4-5 кишиден чакан топторго бөлөт. Өзүн баалоо. Калыптандыруучу жаңы материалды түшүнгөнүн текшерүү, алдын ала айтуу, түшүндүрүү, жалпылоо, баалоо деген эле сыяктуу. Ички жана сырткы тегерек. Окуучулар ички жана сырткы болуп тегерекке тизилишет. Бир сүйлөм менен жалпылоо. Эмне, кайда, качан, эмне үчүн, кандайча деген суроолор менен жалпылоо. Жазуу жүзүндөгү кайтарым байланыш. Бир сөз менен жалпылоо. Мугалим окуучуларга мындай тапшырма берет. Оозеки кайтарым байланыш. Баа берүүнүн эң кеңири таралган түрү. Өзүн баалоо. Бул окуучулар өзүн окуп үйрөнүүсү. Кош жылдыз жана каалоо. Өзүн баалоо. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.